Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандык жөөгүлүктөр Гонконгдогу Азия чемпионатында 2 байга утту. Кыргызстандык жөөгүлүктөр Кытайдын Гонконг шаарында өткөн марафон боюнча Азия биринчилигинде 2 байга алды. Бул тууралуу Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча федерациясынан билдиришти. 16 өлкөнүн күчтүү спортчулары катышкан жарышта кыз келиндер арасында Гүлшанай Сатарова күмүш, эркектер арасында Илья Тяпкин коло байга тагынган. Эскерте кетсек, Азия чемпионаты Гонконгдогу марафондун алкагында 21 январда өттү. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Алматыда жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 44кө жетти. Казакстандын Алматы шаарындагы жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 44кө жетти. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазып чыкты. Билдирмеге караганда жабыркап ооруканага кайрылгандардын 10 балдар, 5-өө ооруканага жаткырылып, калганы амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Ал эми чоңдордон 3-өө ооруканага жатып, 31 медициналык жардам алгандан кийин үйүнө кеткен. Жабыркагандардын айрымдарынын териси сыйрылса, кээ бири бир нерсеге урунуп, эти чоюлуп, ар кандай жаракат алышкан деп айтылат кабарда. Расмий маалыматтар боюнча жер титирөөнүн күчү Алматы шаарында 5 балга жеткен. Жер силкинүү Казакстандын башка да шаарларында сезилген. Амантай менен Айтояктын кызыктуу окуялары жакында кыргызча мультфильм чыгат. Кыргызстанда жакында балдарга арналган Амантай жана Айтояк аталыштагы кыргызча мультфильм чыгат. Бул тууралуу Төлөмөш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясынан билдиришти. Мультфильмде Амантай менен асмандан түшкөн Айтояк экөөнүн кызыктуу окуялары баяндалат. Тасма 7 сериядан турат. Режиссер Айбек Дайырбеков, сценарийдин автору Токтобек Үсөнов, башкы сүрөтчү Кебек уулу Нурлан, супервайзер Канат Ногойбаев. Учурда анимациялык тасманы тартуу иштери уланууда. Жаратуучулардын айтымына караганда башкы максат кыргыз тилин өнүктүрүү болуп саналат. Мультфильм Кыргыз фильм киностудиясы жана Карек балдар киносунун фонду менен биргеликте тартылууда. Сейсмология институтунун директору диванда жаткан эксперттерди эмес адистерди угуш керек. Илимдер академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов Кактус медиа сайтына жер титирөөдөн коркуш керектигин билдирди. Кыргызстандын аймагында жер титирөөлөр болгон жана боло берет, бирок бүгүн түнү саат 00:09 болгон жер титирөөнүн очогу Кытайда болгон. Ал эми Бишкектин тургундары жана башка аймактардын тургундары сейсмологиялык толкундарды сезишти. Биздин аймак үчүн бул нормалдуу көрүнүш, бирок жеке мага фейк маалыматтар таратыла баштаганы айрым тургундардын таптакыр адекваттуу эмес реакциясы туура эмес көрүнүш болду. Кайталанган, анда да күчтүү жер титирөөлөр болушу мүмкүн деген билдирүү пайда болду. Ал тургай так убактысында аталып, адамдар өздөрүн сактап калууга чакырык жасалды, деди ал. Кээ бир шектүү булактардын маалымат алып жаткан диванда жаткан эксперттер демес адистерди угуш керек. Негиз жер титирөөдөн кийин афтершоктор болот. Жер титирөө ыктымалдыгы ар дайым бар, бирок биздин учурда бул абдан аз. Күчтүү жер титирөө болуш үчүн чоң тектоникалык чыңалуулар пайда болушу керек жана бул көп убакытты талап кылат. Азыркы Бишкектин аймагында катуу жер титирөө өтө сейрек болот. Мындан 700 жылдай мурун, 4,5 миң жыл мурун жана 10 миң жыл мурун Бишкектин жанында катуу жер титирөөлөр болгон, деди башкы сейсмолог. Урматтуу бир туугандар, Элхан деген сколиоз оорусу менен ооруп жаткан кичинекей балабыздын акчасы толугу менен чогулуп бүттү. Барыңыздардан Алла разы болсун. Эми мына Малика деген кичинекей кызыбызга сбор башталды, туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Полотбек Айдаркулов, Эл үмүтү коомдук фондунун жетекчиси боламын. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Нарын облусунун тургуну бул жакта жардамга муктаж болуп турат. Маликанын сколиоз оорусу менен жабыркап келгенине көп убакыт болду. Ошол себептен ушул операцияга муктаж болуп турган учуру. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарындай болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин
аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Полотбек С деп чыгат, Мбанк Полотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Балдар болушунча аракет кылышты. Таркович Сауд Арабия менен беттеш тууралуу. Биз командалык оюнду көрсөттүк деп ойлойм. Балдар болушунча аракет кылышты, аягына чейин күрөшүштү. Мындай пикирин Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович 2023-жылы Азия кубогун алкагында акшумкарлардын Сауд менен болгон беттеши тууралуу комментарий берип жатып билдирди. Башкы машыктыруучу 9 оюнчу менен Сауд Арабиясына каршы ойноо кыйын экендигин басып белгиледи. Айрыкча экинчи оюнчубуз оюн талаасын таштагандан кийин биз толугу менен коргоого өтүп атаандаштын чабуулун күтүп алар менен эле алек болуп калдык. Мындай атаандаш менен биз төмөн блок менен ойноп чабуулдарды эле күтүп ойной алмак эмеспиз. Албетте, биз оюнчуларды күрөшкө шыктандырдык. Алар атаандашка каршы прессинг уюштуруу керек болчу. Бирок тилекке каршы оюнчулардын беттеш убагында жеке-жеке оюндардын ар кандай кырдаалдарда кандай аракет жасаарын биз башкара албайбыз, деди Таркович. Ал оюндун экинчи бөлүгүнүн башында үмүт болгондугун жана оюнчуларды чабуулдарды уюштурууга даярдашкандыгын кошумчалады. Бирок экинчи кызыл айып кагазынан кийин биз дээрлик мүмкүн болбой калды. Ушундай татаал шарттарда өткөн оюнда 2-0 натыйжасы биздин команда үчүн канааттандырарлык. Биздин эки оюнчубуз оюн талаасын таштаган абдан жаман болду. Бирок экинчи жагынан алып караганда биз командалык оюнду көрсөттүк деп ойлойм. Балдар болушунча аракет кылып, аягына чейин күрөштү деп оюндун жүрүшүндөгү алмашууларга токтолду. Таркович улуттук курамада оюн тажрыйбасын топтого муктаж болгон көп оюнчулар бар экендигин айтты. Командада муун алмашуу процесси жүрүп, курама жаңырып жатат. Албетте, жаракат алгандарды эске албай турган болсок, менин оюмча азыр курамада өлкөнүн мыкты оюнчулары чогулган. Жаңы оюнчуларды өнүктүрүү үчүн биз болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Бул процесс көп убакытты талап кыларын түшүнүү зарыл. Мен Кадыржанов, Сталбеков жана Шамурзаевди аларды жоопкерчиликти сезип, оюн тажрыйбасына ээ болуп, маанилүү турнирлерде оюндун атмосферасын сезиш үчүн оюн талаасына чыгардым деп кошумчалады башкы машыктыруучу. Ошондой эле Штефан Таркович алдыдагы Оман курама командасына каршы беттеш улуттук курама жеңсе, кийинки этапка чыгууда дагы мүмкүнчүлүк болорун кошумчалады. Бул беттеш менен баары аяктап калган жок, күрөш уланууда деп Таркович сөзүн жыйынтыктаган. Белгилей кетсек, 21-январда Кыргызстандын футбол боюнча улут курама командасы Сауд Арабия курамасына каршы Азия кубогунда экинчи оюнун өткөрдү. Оюн 2-0 эсебинде Сауд Арабиянын курамасынын пайдасына чечилген. Алдыда Акшумкардын Оман курама командасы менен болгон беттеши күтөт. Оюн 25-январда Абдулла бин Халиф стадионунда өтөт. Башталышы саат 21:00. Жыл башынан бери өлкөдө кызамыктын 536 учуру аныкталды. Республика иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча 2024-жылдын башынан бери өлкөдө кызамык оорусунун 536 учуру аныкталган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, аймактар боюнча бөлүштүрүлүшү: Бишкек шаары 177 учур, Ош шаары 9 учур, Чүй облусу 132 учур, Жалал Абад облусу 130 учур, Ош облусу 75 учур, Баткен облусу 5 учур, Ысык көл облусу 5 учур, Нарын облусунда 3 учур. Республикада кызамык оорусу 2023-жылдын 1-жумасында Бишкек шаарында башталып, Түркиядан жана Россия Федерациясынан жуктуруп келген учур катталып. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы: мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы: ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Генотиптөө үчүн анализдер алынып, культураны изилдөөлөрдөн кызамык вирусунун D8 генотиби аныкталган. 2023-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында кызамык оорусунун жалпысынан 7046 учуру катталды. Интенсивдүү көрсөткүч 100.000 калкка 100,1. Оору жуктургандардын көпчүлүгү 43,5%, 1 жаштан 4 жашка чейинки курактагылар.
Түндөгү жер титирөөдөн имараттар жарака кетсе кимге кайрылуу керек? Номуру. Түндө Кыргызстан менен Кытайдын чегарасында болгон жер титирөө Бишкек шаарында жана Кыргызстандын аймактарында сезилгендиги маалым болгон. Ошол себептен улам МАМ курулуш агенттиги курулуш объектилериндеги табигый кырсыктан улам пайда болгон дефектилерди аныктоо иштерин күчөтүү режимин алып барат. Кандайдыр бир объекттерде дефектилерди байкаган жарандарыбыз түз байланыш номурун сүрөт же видео материалдар менен кайрылсаңыздар болот. 0555 57 92 57 WhatsApp. Аламидун Капчык айында дайынсыз жоголгон жаранды издөө уланууда. 23 январда таң эрте Аламидун Капчык айында дайынсыз жоголгон 28 жаштагы жаранды издөө кайрадан улантылды. Аны издөөгө күндөгүдөй куткаруучулар жана ИИМден тартылды. Учурда 282 адам чыкса, анын 172си өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучусу, анын ичинде 1 кинолог, 4 атчан бар. Алар 6 дрон, 18 техника менен Капчык айда издөө ишине чыгышты. Ал эми ИИМден 110 адам, 1 дрон, 4 техника менен чыгышты. Жалпы 22 техника, 7 дрон тартылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 14 январ күнү 1996 туулган Маматалы уулу Мухаммедалы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Ал акыркы жолу 14 январга караган түнү саат 2:00 байланышка чыккан. Ошондой эле Аламидун Капчык айында Жанат Resort мейманканасындагы камерасына тоо жакты көздөй бара жатканы түшүп калганы аныкталган. Аталган жарандын издөө иши өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Бообек Ажыкеевдин жеке көзөмөлүндө жүрүүдө. Талиева ЖМК мыйзамы жөн мыйзам эмес, ЖМК мыйзамы жөн мыйзам эмес. Ошол себептен министр өзү келиши керек. Мындай пикирин депутат Талиева 22 январда бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирген. Анын айтымында аталган мыйзам долбоору боюнча талкуу күч болуп жатат. Кийинки жыйындарда жумушчу топтун мүчөлөрү дагы келишсин, себеби талкуу учурунда чектөөлөр болуп жатканын айтышкан. Эркин журналисттерди дагы чакыралы. Мен эмне үчүн эркин журналисттерди эмне үчүн колдойм? Баткен окуясында массалык маалымат каражаттарынын саясатында бир күн утулганбыз. Кыргызстан баштады деп тажик тарап маалымат тараткан. Эртеси күнү биздин журналисттер профессионалдык адистигин көрсөтүп, алардын аргументтерине каршы маалымат согушунда утушка ээ болгон. Мен Баткендин кызы катары ошол жакшылыкты унутпайм, деген Талиева. 22 январда бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында жалпыга маамдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Бул мыйзам долбоору 15 январда эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин күн тартибине да алынган. Анда депутат Айбек Осмонов мыйзам долбоордо талаштуу беренелер көп экендигин айтып, кайра иштеп чыгууну сунуштаган. Бишкекте 11 жаштагы Максат дайынсыз болуп жатат. Бишкекте 2012-жылы туулган Ахматов Максан дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу Сыйрулов райондук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. 22 январда милицияга анын апасы кайрылып, уулу ошол күнү саат 17:00 чамасында үйүнөн чыккан бойдон дайынсыз экенин айткан. Аталган факты каттоого алынып издөө иштери башталган. Кимде ким сүрөттөгү баланы көргөн болсо 0704 103 102 0702 49 88 88 0709 33 24 63 0312 43 32 75 номурларына чалсаңыздар болот. Кыргызстанда bir жумада сасык тумоо менен 9000ден ашуун адам кайрылды. 15-21 январ күндөрү өлкөнүн саламаттык сактоо мекемелерине сасык тумоого чалдыгып 9295 адам кайрылды. Алардын 67,11% жаш балдар. Ошондой эле 5 киши COVID-19 вирусун жуктуруп алганы аныкталды. Баары Бишкек шаарынын тургундары. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 23 январда билдирди. Маалыматка ылайык көрсөткүч мурдагы аптага салыштырмалуу 8,11% азайды. Сасык тумоолордун басымдуу бөлүгү Бишкекте, Чүй облусу жана Ош облусунда катталды. Департаменттин маалымдашынча, бардык саламаттык сактоо мекемелеринде бет кап жана карантин режими сакталууда. Кыргызстанда сасык тумоо ноябрь-декабрь айларынан бери күчөп, ооруканаларга кайрылган бейтаптардын саны өскөн. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык тез жардам ооруканасында бейтаптардын агымын тескөө максатында 8 мобилдик госпиталь орнотулганын кабарлаган.